Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн мен силерге айбанаттардын талашы деген кыскача аңгемени айтып бермекчимин. Бир үй бүлөдө ат, уй, ити болуптур. Алардын кожоюну болуптур. Уй, ат, ит үчөө кимиси ээси жакшы көрөөрүн талашып калышты. Ошол учурда ат мындай деди: албетте мени. Анткени буурусун менен маласын тартып берем, токойдон отунун алып келем, өзү болсо мени минип алып шаарга барат, менсиз аны күнү өтпөйт да, деп кожоюнуна алган жакшылыктарынын бардыгын эсине салды. Аңгыча эле уй чыга калды. Андай эмес, мени жакшы көрөт, деди уй. Мен анын бүтүндөй үй бүлөсүн сүтүм менен багам, деп ал дагы өзүнүн кожоюнуна алган жакшылыктарынын баарын элестетип ийди. Анан эле бир маалда ит чыкты. Жок, мени, деди ит ырылдап. Мен анын бардык мал мүлкүн кайтарып берем, мени жакшы көрөт, деди. Эртеден бери алардын талаштарын угуп турган кожоюн акырын басып келди дагы ментти. Эй, болбогон талашты койгула. Силердин ар бириңер өз ишиңер менен баалуусуңар. Ошон үчүн мага силер баарыңар керексиңер, деди. Эми балдар, айткылачы, айбанаттардын талашы эмне жөнүндө болду? Адамдын жашоосун буларсыз кандай элестетесиңер? Силер кайсы айбанатты көбүрөөк жакшы көрөсүңөр? Өз алдыңарча ойлонуп, бул суроолорго жооп берип көргүлөчү балдар.